Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардан бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү Сеулда башталып, биз окумуштуу Ан менен таанышабыз. Ал өз үйүндө кичинекей баласы Жа экөө эле жашачу. Эртең менен туруп эле жамгырдын өтө катуу жаап жатканын көргөн Ан бүгүн жумушка барбай эле баласы менен убакыт өткөрүүнү чечет. Бирок Ан үй ичинде үй тиричилик иштери менен жана баласы менен алектенип жүргөн кезде таң калыштуу иш болуп, сыртты суу каптаган болуп, үйдүн ичине да кире баштайт. Жа үйдүн ичинде бассейн пайда болгонуна сүйүнүп эле кыйкырып жатса, апасы аны тынчтандырып кийимдерин чогултуп, аңгыча болбой Анга жумуштагы жан сакчы чалып калат. Ал Анга керектүү буюмдарды алып тезден жогорку кабаттарга көтөрүлгүлө. Мен болсо жакында барып калам. Мен барганча суу 3-кабатка чейин көтөрүлүп кетет деп эскертет. Көрсө Ан күчтүү окумуштуулардын бири болгондуктан мамлекет өздөрүнө баалуу болгон адамдардын баардыгын куткартып жатыптыр. Алдастап калган Ан бир канча керектүү буюмдарын алганга жетишип, бир аздан соң электр энергиясы да өчүп, Ан баласынын бөлмөлөрдүн бириндеги кийим илгичтен табат. Жа болсо апасына таарынып калган болуп, ал апасына эмне үчүн сен мен тарткан сүрөттөрдү көрбөй жатасың деп таарынат. Баласын укканга убактысы да жок, аны көтөрүп алып эле сыртка чыгып, башка элдерге окшоп эле жогоруга шашылып жөнөйт. Бир кезде суунун деңгээли чындап эле 3-кабатка да жетет. Ошол жерден эле элдин көптүгүнөн тыгын жаралып калып, жогору жактагы кандайдыр бир тоскоолдуктан улам эч ким жогору чыга албай калат. Анда каарманыбыз өрт коопсуздук тепкичин эстеп кетет да дароо ошол жака жөнөп, бирок бир аз жогору көтөрүлүшкөндөн кийин ал жакта да тосуп салышкандарын көрөт. Жонуна көтөргөн баласын жерге түшүрүп тоскоолдуктан өткөнгө аракет кылып, кээ бир адамдар ушуга чейин эле өлүп сууда агып жүргөндөрүн көрөт. Аңгыча болбой бет маңдайдагы кабаттардын биринен Сонхинин кыйкырган үндөрү чыгып, ал Анга кыйкырып издеп жүргөн болчу. Ан дагы Сонхиге кыйкырып белги бергенден кийин Сонхи ошол жакты көздөй жүгүрүп жөнөп, биз ошондо Сонхинин Анды куткарганы келген жан сакчы экендигин түшүнөбүз. Аңгыча болбой көп элдердин арасында жүргөн Жа дааратканага кирем деп бир үйгө кирип кетип калып, Ан бир заматта эле баласын таппай калат да анын артынан издеп жөнөйт. Бирок баласын издеп жатып терезеден аларды көздөй каптап келе жаткан чоң толкундуу цунамини көрөт. Албетте эч ким эч нерсе кылганга жетишпей сууда калып кетишти. Бир канча жылдар мурда Ан унаасы менен деңизге кулап кетип, ошол жактан күйөөсүн жоготкон болчу. Ошондуктан Ан эми баламды да жоготуп албайын деп өзүн кармап, бир аз дем алганга мүмкүн болот да үйдүн ичинен баласын издеп жөнөйт. Көп өтпөй баласынын эси ооп калган жерден таап, бирок андан ары сыртка каяктан чыгаарын билбей өзү дагы эсин жогото баштайт. Дал ошол учурда эшикти кимдир бирөө ачып, аларды жогору сүйрөп кетти. Көрсө Сонхи аларды эптеп таап келген болуп, жогору чыгарып, Жанын төшүн баскылап, биринчи жардамды көрсөтүп жатып эсине келтирип алат. Дароо эле Анга эскертип, биз тез-тезден жогору көтөрүлүшүбүз керек. Имараттын чатырына чыксак бизди тиги учак келип алып кетет деп айтат. Ошентип алар акырындан жогору көтөрүлүп жөнөшүп, бара жатышканда Сонхи Анга болуп жаткан нерселерди чекеден түшүндүрө баштайт. Көрсө Антарктидага чоң метеорит түшүп, уюлдардагы муздардын баардыгы ээрий баштаптыр. Жыйынтыгында дүйнөлүк океандын деңгээли көтөрүлүп, дээрлик бүтүндөй кургактык сууга чулганганы турат. Бийликтегилер метеориттин түшөөрүн мурда эле билишсе дагы мындай маалыматты элге айтышпай, алар ызы чуу болуп дүрбөп кетишпесин деп тынч коюшкан. Себеби бийлик баары бир элдин баарын куткара албайт болчу. Бир гана Анга окшогон маанилүү кадрларды куткарып кеткенге аракет кылып жатышат. Көрсө Ан жасалма интеллекттин модулдук сезимин, эмоцияларын иштеп чыгуучу адис жана окумуштуу болуп, топон суудан кийин кайра адамзатына мүмкүнчүлүк берүү үчүн андын адистиги өтө эле зарыл болчу. Кез келген эле бир батирге кирип барган Ан ошол жерден кийимдерин алмаштырып, Сонхинин телефону менен апасына чалып байланышканга мүмкүн болот. Бирок көп өтпөй байланыш үзүлүп, сыягы апасынын аймагындагы чоң толкун каптап кетти окшойт. Аңгыча болбой кандайдыр бир чыңалуудан улам үйдүн ичиндеги жаратылыш газы чыга баштап, сыртка чуркап чыкканда ошол кабаттагылардын баардыгында жарлуулар пайда болот. Ошондо эч жака кете албай калышканда Сонхи жогору жака асылып чыгып, андан кийин Андын баласын жана Анды тартып алмакчы болот. Бирок Ан баласын Сонхиге бергенге аракет кылып жатып, өзү төмөнгө кулап кетти. Баласын Сонхи кармап калганын көргөн Ан кайрадан кабаттарга кирип, лифттин ичинен кыйкырып жаткан кичинекей кыздын үнүн угуп калат. Аны куткарып лифттин эшигин ачканга аракет кылып, бирок такыр эле колунан келбей, жогорку кабаттан ар кайсы батирлерди тоноп жүргөн тоноочу балдарды да көрүп калат. Анда эмне кылаарын билбей жанагы кызды куткарайын деп кайрадан лифтке келген кезде дагы бир чоң толкун гүрүлдөп бир заматта каптап кеткенин көрөбүз. Дал ушул кезде Ан күйөөсү менен бирге унаада сууга чөгүп кеткен кезин эстейт. Күйөөсү унаага басылып чыга албай калгандыктан баласын аялына өткөрүп берип, Ан болсо айласыздан жогору сүзүүгө аргасыз болгон. Ошентип толкундун суусу 18-кабатка чейин көтөрүлүп, Ан араң дегенде суудан чыгат да баласын таап келет.
Бул кезде Жанын оорусу барбы Айтор өзүн жаман сезе баштаган болуп, анын баласын көтөрүп алып эле туш келген батирлердин бирине кирет да. Баласынын дарысын да жоготуп жибергендиктен кандайдыр бир суусундукка канттан кошуп баласына берет. Баласы жакшы болуп калгандан кийин ал жердеги Абушка кемпирге ыраазычылыгын айтып андан ары жөнөп, бирок балкондон дагы бир чоң толкундун келе жаткандыгы көрүнөт. Ошондо алар шашкалактап отуруп 28-кабатка чыкканга мүмкүн болуп, суунун деңгээли дагы ошончо көтөрүлүп, ошол кабаттардын биринен төрөй албай кыйналып жаткан аялды көрөт. Акыры алар имараттын чатырына чыгып барышып, ал жерде тиги учакта күтүп жаткан адамдар болсо, андын баласын алып алышат да ошол жерге байлап салышат. Анда ан кыйкырып эле Сонхиден жардам сурап, баламды өзүм менен кошо эле алып кетейинчи десе, Сонхи ага тажрыйба кылардын алдында модулдук эмоцияларды алуу үчүн сен буга өзүң уруксат бергенсиң деп коет. Анда ан балам менен коштошууга мүмкүнчүлүк бергиле деп сурап, баласы менен кучакташып жатып анын кулагына бир нерселерди шыбырайт. Андан соң анды тиги учакка салып жатышканда, кара кийимчен адамдар Сонхини дагы атып салышат. Анткени Сонхи өз кызматын аткарды, эми мындан ары анын кереги жок болчу. Тиги учак дээрлик сууга көмүлүп калган шаардын үстүнөн учуп баратты. Дагы да чоң цунамилер каптап, жер бетин бүтүндөй чулгап калганга чейин космосту көздөй саналуу гана ракеталар учуп чыкканга жетишкенин көрөбүз. Андагы дал ошол ракеталардын биринде учуп баратты. Көрсө адамзат бул кезде жасалма интеллекти өнүктүрүүнүн кайсы бир чегине жетип, эми жасалма интеллекти адамдыкындай болгон жасалма адамдын денесин жасап берүү керек болчу. Өз денесине ээ болгон жасалма интеллект кадимкилер роботтой болуп, бирок адамды гана туурап аны жаңы тепкичке көтөрүү үчүн адамдын гана сезимдерин, модулдук эмоцияларын алуу керек эле. Эгер ушул тажрыйба ишке ашып кете турган болсо, анда жасалма интеллект укмуштуудай акылдуу, адам кейпинде жана адамдыкындай эле сезимдерге ээ болмок. Бирок космосто дагы тоскоолдуктар өтө күчтүү болуп, ан башка космикалык кеменин метеориттен улам жарылып жатканын көрөт. Көп өтпөй алардын сыныктары ан отурган кемеге да келип тиет. Дал ушул мезгилде ан кайрадан үйүндө ойгонуп, сыртта жаан жаап үйдүн ичин суу каптай баштаганын көрөт. Телефондон ага Сонхи чалып жогорку кабаттарга көтөрүлүүнү айтат. Баласы болсо апасына таарынып, эмне үчүн сен мен тарткан сүрөттөрдү көрбөй жатасың деп, кайра эле кийим илгичке бекинип алат. Сыртка чыкканда ан кайсыл гана тепкичтерге барбасын ал жакта элдер жык-жыйма болуп, Сонхинин келатканын көргөн соң чоң толкун кайрадан каптайт. Анда суудан өзү эптеп чыккан ан баласын балкондон ашырып жиберип, бирок кызыгы өзү чыккандан кийин кайра эле баласын таппай калып жоготуп жиберет. Анда ал сууда башка балдардын чөгүп жатканын көрүп, баласы кайра сууга түшүп кеттиби деп эле ошол жака шашылып жөнөйт. Бирок ал жака жетпей же артка кабаттарга жетпей, ан агып келе жаткан унаага кагылып эсин жоготот. Көзүн ачса Сонхи аны таап эсине келтирип жаткан болуп, ан дароо эле баласына тынчсызданып, ал эмне болду деп баштайт. Анда Сонхи анга балаң ушул беле деп элдер менен кетип бара жаткан сүрөттү көрсөтүп, ал эбак эле үйдүн чатырына чыгып кетсе керек, биз дагы эртерээк үйдүн чатырына чыгалы деп баштайт. Анда ачууланган ан мен ары бир кабатты карап издеп чыгышым керек деп, керек болсо Сонхинин тапанчасын ала калып аны коркутат. Дал ошол учурда баягы кабаттагы жарылуулар болуп кетип, анга катуу сокку болуп эсин жоготот. Ошентип ушул окуя кайра эле башынан башталып, ан кайрадан үйүнөн ойгонуп, кайра эле ушуга окшогон окуялар боло баштайт. Бирок ан бул нерселерди дароо байкабай, акырындык менен гана байкап, эстегенде гана бул окуялар кайрадан кайталанып жаткандыгын түшүнө баштайт. Кийинки көрүнүштө дагы сууга түшүп кеткен ан жогору көтөрүлөйүн деп жатып, лифтте кыйкырып жаткан кыздын үнүн угуп калат. Ошондо ан бул окуя мурундагы болгон деп эстеп, эптеп бир жыгачты таап келип аракеттенип жатып, лифттин оозун ачып кызды куткарып калганга мүмкүн болуп, ал кыз болсо баягы тоногуч балдар жөнүндө айтат. Балким ошолор жааны уурдап кеткен жокпу деп, кыз көрсөткөн бөлмөдөн ошол тоногуч балдарды таап барат. Анан да биз андын кийиминде улам сайын эле ар кандай сандар жазылып калып жаткандыгын көрөбүз. Сыягы ан кайрадан ойгонуп, кайра окуялар кайталанган сайын эле анын кийиминдеги сандар дагы уламдан улам эле жогорулап баратты. Жанагы тоногуч балдарды көргөндө ан мурунку кайталанмада ошолордун колунан өлгөндүгүн эстеп, бул жолу колуна балканы кармап кирет. Тоногуч балдар ага кол салганда ал балка менен коргонуп калууга мүмкүн болуп, симуляцияны андан ары улай баштайт. Эки көрүнүштө Сонхи жана ан куткарып калган кыз эшикти ачып, Сонхи жанагы эки тоногуч баланы бийик кабаттардан ылдый төмөнгө сууга куулатып жиберет. Андан соң алар Абушка кемпирдин бөлмөсүнө кирип барышып, Сонхи анга сыягы сенин балаңды эч ким уурдап кеткен жок. Сыягы ал сенден жашынып алган окшойт, ошондуктан биз аны такыр эле таппай жатабыз деп айтат. Алар ал батирден кетели деп жатканда Абушка кемпир анга баягы кант кошулган суусундукту беришет. Ошондон улам дагы ан бул окуялар анын мээсинде чындап эле кайталанып жаткандыгын түшүнөт. Сонхи анга биз имараттын чатырына чыга берели, бизди ал жактан тиги учак алып кетет.
Ал эми балаңды болсо атайын ыкшам топту издеп таап келишет деп айтат. Бирок анын тиг учакка жеткенде баласын андан ажыратып коюшаарын эстеп, экөөбүз эки жака бөлүнүп издейли деп эле Сонхини көндүрөт. Ошентип анын ар бир кабаттын бөлмөлөрүнөн баласын кыйкырып издеп баштайт. Бирок биз кадрдан көргөндөй, анын болгону компьютердик симуляцияда жүргөндүгүн түшүнөбүз. Бир кезде анын жогору жактагы тиг учактан түшүп келген кара кийимчен адамдар жердин баарын тосуп эле эч кимди чатырга чыгарбай, жөнөкөй эле жарандардын баардыгын атып өлтүрүп жаткандыгын көрөт. Бул кезде биз андын кийиминен көргөндөй, бул анын 7000ден ашкан бир канчанчы версиясы болчу. Мындайча айтканда андын мээси ушуга чейин 7000 жолу кайталанып тажрыйбадан өтүп жатат. Бир кезде анын баягы баласынын сөздөрүн эстеп, "Жа мага эмне сүрөт жөнөттү экен" деп телефонун карап көрсө эле, ал жакта анын баласы менен коштошуп тиг учакка түшүп кетип жаткан сүрөттөрү өтө толтура экен. Ошондо анын балам чындап эле мага таарынып, аны эч ким уурдабай эле ал өзү менен жашынып алып жатат окшойт деп ойлойт. Ар бир үйдүн текчелерин үкөктөрүн карап жүрүп, бир кезде кароолчуларга кармалып калып, кандайдыр бир даарыны сайып үйдүн чатырына алып чыгып жөнөмөкчү болушат. Ал жерге Сонхи да жетип келип, чатырга чыкканда мен сени балаң менен коштошууга мүмкүнчүлүк берем деп айтып жаткандыгын көрөбүз. Бул андын 13000ден ашкан тажрыйбасы болчу. Ошондо ан Сонхиге үйдүн чатырына чыкканда алар сени баары бир өлтүрүп салышат деп айтып, анткени мындай окуялар мурунтан бери кайра кайталанып жатат деп айтса, бул жолу Сонхи эмнегедир анга ишенгендей болуп, жанындагы кароолчулар менен мушташа кетет. Аларды өлтүргөндөн кийин анга даарыны сайып эсине келтирип, андан кийин Сонхи экөө сүйлөшө баштайт. Бул кезде анын компьютердик симуляциядагы тажрыйбада жүргөндүгүн өзү деле жакшы түшүнүп калган экен. Ал жасалма интеллекти үчүн энелик сезимдердин эмоциялык модулун түзүп берип жатканын Сонхи дагы түшүнүп, бирок тажрыйбаны аяктоо үчүн анын баласын табышы керек эле. Ошентип эми анын ар бир тажрыйба сайын Сонхини өз тарабына кошуп алып, ар бир тажрыйба сайын ар кандай жолдор менен аракет кылып, тиг учактан түшүп келген адамдарга каршы чыгып, баласын тапканга аракет кылышат. 21000 тажрыйбада суунун деңгээли үйдүн чатырына чейин жетип, ал жака чыгып келген ан ошол жердеги үкөктөрдүн биринен акыры баласы Жаны таап алат. Кант кошулган суусундукту берип баласын эсине келтирип, эсине келген Жа болсо сен мени таштап кеткен эмессиң. Сен менин кулагыма шыбырап ойгонгондон кийин ушул үкөккө келип жашынып туруумду сурангансың. Ошондон бери мен ар дайым ушундай кылып жатам деп айтат. Ошондо гана ан бүт бардык симуляцияны толугу менен эстеп түшүнүп, көрсө ал баягы космикалык кемедеги сыныктар тийгенде андагы катуу жарадар болуп калып, жасалма интеллекти үчүн энелик сезимдердин эмоциялык модулдарын түзүүгө ан өзүнүн талапкерлигин коюп, ушул тажрыйбалардын баардыгына макул болуптур. Адистер дароо макул болушуп, анын мээсине бир нерсени туташтырышып, эгер тажрыйба ийгиликтүү аяктап кете турган болсо, анда жасалма интеллекттин сезимдери дагы так эле адамдардыкындай болуп калмак. Ошол учурда тиг учактагы адамдар аларды кубалап баштап, мунун баардыгы реалдуу эмес экендигин, болгону бир симуляция экендигин түшүнүп жеткен ан баласын сууга секиртип жиберип, мен артыңан барам деп коет да өзү кара кишилерге кармалып калат. Ошондо ан баласы төрөлгөндөрдүн тарта ушул күнгө чейин кантип багып чоңойтконун, кандай сезимдер болгондугунун баардыгы көз алдынан өтөт. Программисттер дагы дал ушундай жол менен андын мээсиндеги энелик сезимдердин баардыгын жаздырып алууну каалашыптыр. Ошентип тажрыйба дээрлик аяктап, ан виртуалдык дүйнөдө өзүн өтө эле эркин сезип, бийиктиктен секирип сууда сүзүп жүргөн баласына жетип барат. Чоң толкун дагы да каптап келе жатты. Ан болсо баласын кучактап ошол жерден тажрыйба толугу менен аяктайт. Тасманын аягында жасалма интеллект жасалма адамды толугу менен түзүп чыгып, топон суу аяктагандан кийин кайра жерге бир канчалаган аялдарды балдары менен кошо капсулада жерге жөнөтүп жатканын көрөбүз. Эми мындан ары сыягы жер шаарында адамзаттын жаңы деңгээлдеги өнүккөн жаңы түрү жашай баштайт окшойт. Дал ушундай көрүнүштөр менен тасма соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.